IT тармагы. Маалыматтык технологиялар тармагы 21-кылымда номер 1 кесип болуп калды. Бул жаатта иштеш үчүн аналитикалык ой жүгүртүүт, чыдамкайлык, тырышчаактык, ошондой эле логикалык түшүнүү талап кылынат. Бул багыттагы адистер азыр бардык тармактарга керек. Өндүрүш, экономика, бизнес, билим берүү жана башкалар. Бул роликте биз силерди 3 багыт менен тааныштырабыз. Мобилдик тиркемелерди иштеп чыгуучу, веб иштеп чыгуучу жана системдик администратор. Саламатсыздарбы? Менин атым Санира. Мобилдик тиркеме иштеп чыгуучумун. Ошондой эле Neobis программалаштыруу клубун жетектейм. Бизде варианттар көп. Бул багыт боюнча университетте программалаштыруу адистиги боюнча билим алса болот. Же курстардан окуп, ошол эле жерден офлайн курстарды алууга болот. Мугалимге барып үйрөнүүгө мүмкүн. Coursera сайтына кирсең, онлайн курстар абдан көп. Ал жерден өз алдынча билим алууга мүмкүнчүлүк бар. Программалоо курстары бар. Арасынан IT Академия кеңири таанымал менимче. Аутсанын алдында курстар бар. Булар абдан чоң. Attractor курстар, Neobis курсубуз бар. Программисттер үчүн IT компаниялар типтүү жумуш орундары болуп саналат. Кыргызстанда IT компаниялар барган сайын көбөйдү. Уюлдук операторлор санариптештирүүгө багыт алышканын билем. Алардын өздөрүнүн диджитал долбоорлору бар. Программисттер үчүн көп вакансиялар ачылат. Банктар, мамлекеттик долбоорлор программисттерди издешет. Иш жүзүндө программисттерге суроо талап өтө чоң. Мисалы, экранды сверстка кылуу, мобилдик тиркемеде кандайдыр бир функционалды жазуу, мобилдик тиркемеде картаны көрсөтүү мүмкүн болсун деген сыяктуу ар кандай кабарлоолор келет. Мисалы, иштеп чыгуучу катары бир долбоорду ишке ашырдыңыз. Андан тилекке каршы ката табылып калышы мүмкүн. Аз убакытта катаны жоюу керек болот. Менин программам жүктөлдү. Мобилдик тиркеме кандайча жасала тургандыгын бир аз көрсөтүп берейин. Албетте, биз кнопка, сүрөт, текстти порт аркылуу жазабыз. Жалпысынан алганда, мындай конструктор аркылуу жасаса болот. Мисалы, ага тексттерди, постерди, кандайдыр бир аталышы, баяндаманы кошуу керек дейли. Мындай узун конструктор бар. Анын жардамы менен бул тиркемени жасап, код менен байланыштырып, жүктөгөндөн кийин иштей баштайт. Жаңыдан карьерасын баштагандардын эмгек акысы $300 башталат. Бир жылдан иштегенден кийин $600-800 жетет. Эгерде 3 жылдан ашык тажрыйба топтосоң, анда $1,000–1,500 чейин ала аласың. Техникалык директор катары иштесең болот. Жеке стартап же компания ачып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Менин атым Самятов Александр Викторович. Веб иштеп чыгуучумун. Веб иштеп чыгуучу болуш үчүн стресске туруктуулук, өз алдынча билим алууга умтулуу, аналитикалык ой жүгүртүү жөндөмдөрү зарыл. Билимге болгон талап. Бул өз алдынча билим алуу. Башкача айтканда, материалдарды сиз өзүңүз өздөштүрө аласыз. Интернет булактарында материалдар көп, бирок алар аркылуу окуу узак убакытты талап кылат. Ошондуктан ар кандай онлайн курстар бар, же болбосо кесиптик лицейлер, жогорку окуу жайлары. Мисалы, 98-чи кесиптик лицейде дал ушул веб иштеп чыгаруучуларды даярдашат. Веб иштеп чыгуучулар адатта чакан студияларда же программалык камсыздоону иштеп чыгуу жаатында иш алып барган ири компанияларда иштешет. Мындан тышкары, түз буйрутма алып фриланс катары иштешет. Жумуш берүүчү адатта портфолиону сурайт. Сиз жаңыдан иштеп баштагандыктан портфолионуңуз жок болсо, анда тесттик тапшырма берип, адистик деңгээлиңизди текшерип, анан компанияга жумушка алышы мүмкүн. Сиздин бул компанияда иштеп калууңуз тесттик тапшырманын жыйынтыгына жараша болот. Жаңыдан иштеп баштаган веб иштеп чыгуучу 20 000 сомдон жогору эмгек акы алат. Тажрыйбасы көбүрөөк, 2 жылдан ашык иштеген адис 45 000 сомдон 100 000 сомго чейин табат. Айлык акынын жогорулугу тажрыйбаңыздын көптүгүнөн көз каранды. Тажрыйба алуунун чеги жок.
Веб иштеп чыгуучунун карьералык жолу 3 этаптан турат: junior, middle жана senior веб иштеп чыгуучу. Эң төмөнкү деңгээлде junior веб иштеп чыгуучу. Демек сизден кандайдыр татаал маселелерди чечүү талап кылынбайт. Адатта сизге адис жардам берет же ишиңизди текшерет. Ортоңку деңгээлде кайсы бир маселелерди өз алдынча чече аласыз. Сиздин менторуңуз багыт берип, жардам көрсөтөт. Бирок жалпысынан сиз өз алдынча иштейсиз. Senior иштеп чыгуучу кандай гана маселе болбосун өз алдынча чече алат. Анын кармагында веб иштеп чыгуучулардын жумушчу тобу иштейт. Иштеп чыгууда белгилүү алгоритмдер колдонулгандыктан, веб иштеп чыгаруучу кийинчерээк мобилдик тиркемелерди, десктоп, виртуалдык тиркемелерди иштеп чыгаруучу катары ишмердүүлүктүн башка жааттарында квалификациясын өзгөртө алат. Менин атым Евгений. Мен тармактык инженермин. Маалыматтарды өткөрөм. На мой взгляд, для работы в этой специальности... Менимче бул адистикте радио, математика, физика тармагында билимдер керек. Мунун баары ушул адистикте кесипкөйлүк менен иштөөгө жардам берет. Любые, где есть специализация в области... Байланыш, физика сабактары бар окуу жайлар. Бирок адамдар даяр болуп келишпейт. Аларды кайра окутуп, айтып берип үйрөтүш керек болот. Надо будет рассказывать. У нас Биздин кандайча жасаш керек экендигин жөнүндө методологиябыз бар. как и в любой Ар бир уюмдун есть кардарларды даярдоо ыкмасы болот. Мы знаем, как подготовить человека. Самые большие сети в нашей стране... Провайдерлердин интернет тармактары биздин өлкөдө эң кеңири. Ошондуктан булар жумуш орду болуп саналат. Есть какие-то варианты поменьше? То есть Тармакка это может кошулган быть любой 2-3 компьютер бар жерлерде да жумуш орду болушу мүмкүн. соединить через какую-то сеть, это может быть Коммутатор. Интернет келүүчү маршрутизатор турган жөнөкөй офисти даттейлөө талап кылынат. Кадрлар өсүп чыга алышат. интернет. И, в общем, это все дело надо... Провайдердин интернет сервиси бул техникалык колдоо. Башкача айтканда, тармактардагы көйгөйлөрдү чечүүчү адамдар. заниматься решением проблем в сетях, да? Вот, то есть Ал жерге бул инструменттерди башкара билген, мындай маселелерди чечип жүргөн, телефон менен жеткиликтүү айтып бере турган адис талап кылынат. коммуникабельному телефону объяснить эти моменты. Чын айтканда, Кыргызстанда тармактар бир топ заманбап деңгээлде. В Москве Москва, Казакстандан кем эмес. у нас все... Бизде булардын бардыгы бар. Ошондуктан бул жерде иштеген адам Москва же Нью-Йоркко барса, ошол эле системаны көрөт жана андай иштей алат. Также точно может перебраться куда-нибудь в Москву. Где-то человека могут принять на работу. Кээ бир жерлерде адамды жумушка алып, ага мыйзам боюнча минималдуу эмгек акы төлөйт. Бирок бул учурда аны окутушат. Баасы миллиондогон системаларга жеткиликтүү кылышат. Ошентип өз алдынча үйрөнүп, тажрыйба топтоп, анан ага жараша акысы да жогорулайт. Чыныгы маселелерди чече баштаганда айлыгы да жогорулайт. 20 000 сом, 30 000 сом, 50 000 сом алышат. Бул чөйрөдө 100 000 сом тапкандар дагы бар. Сен баарын туура жасасаң, жетекчилериң туура адам болсо, алар менен сүйлөшүп алсаң болот. Сен иштегендигиң үчүн эмес, системанын бардыгы иштеп тургандыгы үчүн төлөшсүн деп. Бул сен өз ишиңди толук жасаганыңды билдирет. Анда иштеп тапкан акчаңды келип ала бер. Мындайды да көргөм. Тасмада көрсөтүлгөн кесиптерден тышкары, бул тармакта көптөгөн багыттар бар. Алар жөнүндө сиз жашаган райондогу иш менен камсыздоо кызматынан билсеңиз болот. Сенин чечимиң, сенин карьераң, сенин келечегиң.